Акыркы жылдары ички жана тышкы миграциянын агымы көбөйгөн. Адистердин айтымында миграцияны токтотуу мүмкүн эмес, бирок чет мамлекетте жүргөн жарандарды өлкөнүн мыйзамдары менен тааныштырып, өз укугун коргоосуна багыт берүүгө болот. 3 жыл мурун негизделген мигранттар кесиптик бирлиги чет мамлекетте жүргөн жарандарды укуктук жактан коргоп келет. Бирликке бул убакыт аралыгында мыйзамсыз жумуштан алуу, эмгек келишимин түзбөй, эмгек акысын ала албай жүргөн 11 миңден ашуун жаран кайрылган. Азыр ушул пандемия ковидтен кийин биздин көп мигранттар жана платформенный экономика иштей баштады да. Мисалы үчүн булар мобилдик тиркеме менен иштешет да. Анан булардын көп иш берүүчүнү биз таба албай калабыз да. Анан булар эмгек келишимди түзбөй, анан айлык акыны бербей же иштен кетиргенде биз аларга жардам бере албай калабыз да. Ошого биз атайын Москвага 2 юристти отургуздук. Бирөө жанагы укуктук жардам берет, экинчи жалаң сот жана следственный органдарда жардам берет да. Анан эң көп азыр бизде кайрылуулар ошол мен айлык акымды бербей койду, убагында бербейди, бөлүп берди, анан иштен кетирди, штраф салды деген ошондой менен бизге ошол силер байкагандай бүгүнкү иш-чарада 11 миңден ашык мигрант кайрылды. Анын ичинен биз ошол 20 миллион рубльдык ошол 953 мигрантка айлык акыны алып бердик. Аталган бирлик республика боюнча юридикалык ишке орноштуруунун укуктук сабаттуулугун жогорулатуу максатында окуу модулдарды өткөргөн. Тренингтерге 400дөн ашык билим берүү мекемелеринин социалдык педагогдору жана активисттери катышкан. Өткөрүлгөн окутуулардан кийин мугалимдер чет өлкөгө иш издеп кеткен жаштарга ал жактын мыйзамдары менен тааныштырып, маалымат берген. Сегодняшняя ситуация, связанная с миграцией. Жалпысынан алганда азыркы маалда миграцияга байланыштуу маселелер бар. Биринчиден, жаштардын чет өлкөгө кетип жатканы Кыргызстандын экономикасына, негизи эле демократиялуу өлкө катары калышына терс таасирин тийгизет. Миграция агымын эч ким биз токтото албайбыз. Бирок биз укуктук билимин арттырууга жардам бере алабыз. Мисалы, жумуш табуу, өлкө мыйзамдары менен тааныштыруу, эмгек келишимдерин түзүү сыяктуу маселелерде. Акча табуунун айласын издеп чет өлкөгө барган айрым жарандар ар кандай кырсыктардан улам ажал тапкан фактылар жок эмес. Мындай учурда каза болгон маркумду Кыргызстанга жиберүүгө коомдук уюмдардын жардамы чоң дейт эл өкүлү Айнур Аскарова. Анткени Кыргыз өкмөтү жүк 200 үчүн бөлгөн 50 миң сом каражат жетпейчи, өз убагында берилбейт. Мындан улам мекендештер маркумдун сөөгүн бейөкмөт уюмдардын жардамы менен мекенине жиберүүгө аргасыз. Укуктук жактан коргоону мына ачык айтканда азыр коомдук эмес уюмдар эле чырылдап көтөрүп келатпайбы? Мына көп бизде канча груз 200 деп коебуз, канча келди мигранттардын груз 200. Мен билем, коомдук уюмдар эле мамлекеттен мурун ушул эң биринчи чара көргөн, эң биринчи ошол жерде уюштуруу иштерин жүргүзгөн, керек болсо каражатын чыгарган, каражатын таап берген, демөөрчүлөрдү издеген бул коомдук уюмдар болду. Чындыгында бул миграция маселесине биринчилерден болуп коңгуроо каккан да коомдук уюмдар. Статистикалык маалыматтарга караганда учурда Кыргызстанда расмий 200 миң адам жумушсуз. Чыныгы жагдай мындан дагы көп болушу мүмкүн. Айрыкча мындай абал пандемия учурунда бир топ ишканалар жабылып, жумуш орундары кыскарып кеткенде көбөйгөн. Жумушсуз адамдардын санынын артышынын дагы бир себеби катары чет өлкөдөгү мигранттардын мекенине кайтып келүүсү болууда. Айтолкун Апияева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.